Саламатсыңарбы кымбаттуу бүтүрүүчүлөр. Бүгүн силер менен кайрадан эфирде химия боюнча жалпы республикалык тестти тапшырууда өзгөчө көңүл бурууну талап кылган айрым суроолорду талкуулоону улантмакчыбыз. Бүгүнкү берүүбүздө химия боюнча тест тапшыруу учурунда өзгөчө кыйынчылыкты жараткан суроолордун катарына кирген, тажрыйбаларга карата түзүлгөн суроолордун түрлөрү менен, ошондой эле таблицалар жана графиктердин түрлөрүнө карата түзүлгөн ар кандай суроолорду карап өтөбүз. Анда биринчи суроого көңүл бурсаңар. Төмөн жакта аталган заттардын кайсынысын чыпкалоо же фильтрлөө ыкмасы менен суу аралашмасынан бөлүп чыгарса болот? Жооптордун варианттарына көңүл бурсаңар. А варианты тамак аш тузу, Б варианты этил спирти, В варианты өсүмдүк майы, Г варианты жыгач көмүр. Суроонун мазмунуна көңүл бурсак, чыпкалоо же фильтрлөө ыкмасын колдонуп, катуу зат менен суюк заттын бир тектүү эмес аралашмасын бөлүп алууга болот. Анда берилген варианттардын ичинен А вариантын гана карап көрөлү. Анда берилген варианттардын ичинен А вариантын карап көрөлү. Тамак аш тузун кантип бөлүп алууга болорун эстеп көрөлүчү. Тамак аш тузун бөлүп алуучу тажрыйбаны сүрөт аркылуу эске салып көрөлү. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй пробиркада булганыч кайнатма туз берилген. Эритме менен аралашып жүргөн ар кандай кум сыяктуу эрибеген заттар сүзгүч кагасы жайгаштырылган куйгучка куюлат. Ал эми туздун суудагы эритмеси колбага бөлүнүп ага баштайт. Бул бир тектүү аралашма болуп саналат. Тамак аш тузу суу менен бир тектүү аралашманы пайда кылат. Туздун суудагы эритмесин кайнатып, буулантуу жолу менен бөлүп алууга болот. Бөлүп алуунун мындай жолу бууландыруу же кристалдаштыруу ыкмасы деп аталат. Анда балдар, А варианты туура эмес. Келгиле, азыр силер менен Б вариантын же болбосо этил спиртинин алынышына көңүл буруп көрөлү. Этил спиртин алуу үчүн аспап берилген сүрөттөгүдөй кылып жайгаштырылат. Спирттин суу менен аралашмасы бул бир тектүү аралашманы түзгөн суюктук. Спирттин суу менен аралашмасын кайнатканда спирттин кайноо температурасы суунун кайноо температурасына караганда төмөн болгондуктан спирт биринчи кайнап бууланат. Мисалы, этил спиртинин кайноо температурасы 78 градус Цельсияны түзсө, суунуку 100 градус Цельсияны түзөт. Албетте, спирттин кайноо температурасы төмөн болгондуктан ал биринчи буулана баштайт. Анын буулары муздаткычта конденсацияланат да кабыл алгыч деп аталган идиште топтолот. Спирт бууланып бүткөнчө термометрдеги температура туруктуу сакталып турат. Себеби бул температура ушул заттын гана кайноо температурасы болуп саналат. Спиртти бөлүп алуунун мындай жолу дистилляция же буулантып айдоо деп аталат. Анда балдар, А варианты менен бирге Б варианты дагы туура эмес жооп болуп саналат. Азыр В вариантын же өсүмдүк майынын алышына көңүл буралы. Өсүмдүк майы суу менен бир тектүү эмес аралашманы түзгөн суюктук. Суу менен май тыгыздыгы боюнча айырмаланат. Майдын тыгыздыгы жеңил болгондуктан воронканын ичинде калкып калат. А суунун тыгыздыгы оор болгондуктан агып колбада топтолот. Майдын суудан бөлүп алуунун мындай ыкмасы чөкмөгө түшүрүү же тундуруу ыкмасы деп аталат. Анда А, Б, В варианттары туура эмес жооп болуп саналат.
Албетте туура жооп бул Г варианты. Бул жооптун эмне үчүн туура экендигине көңүл бурсаңар. Жыгач көмүр менен суу бир тектүү эмес аралашманы пайда кылат. Аралашма сүзгүч кагазы жайгаштырылган куйгучка куюлат. Натыйжада көмүр сүзгүч кагазында калкып калат же фильтрленет, а суу болсо стаканда тамчылап өзүнчө бөлүнүп алынат. Бөлүп алуунун мындай жолу фильтрлөө же чыпкалоо деп аталат. Туура жооп Г. Кийинки суроого көңүл буралы. Жогоруда окуучулардын суутекти алуу үчүн кураштырган аспабынын схемасы берилген. Бирок бул тажрыйбада алар суутекти ала алышкан жок. Окуучулар эмнеден ката кетиришкен? Суроону дагы бир жолу түшүнүп окуйлу. Жогоруда окуучулардын суутекти алуу үчүн кураштырган аспабынын схемасы берилген. Бирок бул тажрыйбада алар суутекти ала алышкан жок. Окуучулар эмнеден ката кетиришкен? Бул суроого жооп берүү үчүн жоопторго көңүл буруп көрөлү. А варианты кислотаны тандоодон ката кетиришкен. Б варианты металлды тандоодон ката кетиришкен. В варианты газ өткөргүчтүн абалынан. Г варианты кабыл алуучунун абалынан ката кетиришкен. Бул суроо химиялык тажрыйбаны пландаштыра билүүнү текшерет. Сүрөттө аспаптын схемасы келтирилген. Анын жардамы менен сууга эрибеген кандай болсо да газды алууга да, чогултууга да болот. Сүрөттө тартылган аспаптагы кабыл алуучу менен газ өткөргүчтүн абалы туура жайгаштырылганбы? Көңүл бурсаңар. Кабыл алуучунун абалына көңүл бурсаңар, ал туура жайгаштырылган. Ошондой эле газ өткөргүчтүн абалына көңүл бурсаңар, ал дагы туура жайгаштырылган. Демек, В жана Г варианты бул туура. Азыр Б вариантында металлды тандоодон ката кетирген жокпу? Ушуга көңүл буруп көрөлү. Металл катарында жез алынган. Жез туз кислотасынан суутекти сүрүп чыгарабы деген суроого азыр биз мындайча жооп алсак болот. Силерге белгилүү болгондой, орус окумуштуусу Бекетовдун сунуш кылган металлдардын сүрүп чыгаруу катарына көңүл буралы. Силер көрүп тургандай, металлдардын активдүүлүк катарында суутектин астында жайгашкан калий, натрий, магний, цинк, темир, никель жана коргошун сыяктуу атомдор суутекти сүрүп чыгара алат. Дагы жолу окуйм ушул жерден. Калий, натрий, магний, цинк, темир, никель жана коргошун кислотадан суутекти сүрүп чыгара алат. Ал эми жез, сымап, күмүш, платина, алтын сыяктуу металлдар кислотадан суутекти сүрүп чыгара албайт. Мисалы, аталган металлдардын ичинен цинктин туз кислотасы менен болгон реакциясынын теңдемесин мындайча жазсак болот. Цинк кислотадан суутекти сүрүп чыгарат. Анда цинк плюс H хлор реакциянын натыйжасында цинктин хлориди алынат да суутек газы бөлүнүп чыгат. Ушундай эле жез менен жаза турган болсок, анда жез кислотадан суутекти сүрүп чыгарбайт. Бул учурда купрум плюс H хлор барабар белгисин коюп, реакция жүрбөйт деп белгилеп коюшубуз керек. Анда жоопторго кайрылып көрөлү. Биз жогоруда В жана Г варианты туура экендигин айтып өттүк. Ошондой эле Б вариантына көңүл бурсак, жез кислотадан суутекти сүрүп чыгарбагандыгын байкадык. Ал эми А жообунда кислотаны тандоодон алар ката кетиришкен эмес. Анткени азот кислотасынан башка кислоталардын бардыгы суутек газын бөлүп чыгара алат. Анда туура жооп Б. Металлды тандоодон ката кетиришкен. Жогорудагы сүрөттө тартылган аспаптын жардамы менен лампочканын күйүү жарыктыгынын алюминий хлоридинин эритмесине тамчылатып кошулган жегичтин же шакардын санына болгон көз карандылыгын аныкташкан. Сүрөт аркылуу берилген мазмунду дагы бир жолу түшүнүп окуп көрөлү.
Жогорудагы сүрөттө тартылган аспаптын жардамы менен лампочканын күйүү жарыктыгын алюминий хлоридинин эритмесине тамчылатылып кошулган жегичтин же шакардын санына болгон көз карандылыгын аныкташкан. Мына ушул сүрөт аркылуу мындайча суроо берилет. Төмөндөгү графиктердин кайсынысы бул көз карандылыкты билдирип турат? Балдар, эсиңерде болсун, гидролиз процесси эске алынган эмес. Анда жоопторго көңүл бурсаңар. А варианты. Лампочканын жарыгы щелочту тамчылатканда жакшы күйө баштайт. Графикте стрелка жогору караган. Б варианты. Лампочканын жарыгы щелочту тамчылатканда начар күйөт. Графикте стрелка төмөн каратылган. В варианты. Лампочканын жарыгы щелочту тамчылатканда жарыктык жакшы күйүп баштап, андан кайра төмөндөп кетти стрелка. Г вариантына көңүл бурсаңар. Лампочканын жарыгы щелочту тамчылатканда биринчи төмөндөп барып, кайра жогорулады. Тек лампочканын жарыгы акырындап кайра жогорулады. Жакшы күйө баштады. Электр тогу бул зарядталган бөлүкчөлөрдүн багытталган кыймылы. Ошондуктан лампочканын күйүү жарыктыгы эритмедеги бош иондордун санына жараша болот. Эритмеде бош иондор канчалык көп болсо, лампочка ошончолук жарык күйөт. Эгерде алюминийдин хлоридинин эритмесине жегичтин же шакардын эритмесин улам бир тамчыдан кошуп турса, анда алюминийдин иондорунун гидроксид иондору менен байланышуусунун эсебинен төмөндөгү схема боюнча чөкмөнүн түшкөндүгүн көрүүгө болот. Теңдемеде чөкмө төмөн караган стрелка менен белгиленет. Теңдеме аркылуу мындай жыйынтыкка келүүгө болот. Реакциянын натыйжасында бош иондордун саны азаят. Демек, лампочканын күйүү жарыктыгы чөкмө түшкөн сайын төмөндөйт. Анда бул идиште алюминийдин гидроксидинин чөкмөсү пайда боло баштайт. Жооптордун варианттарында келтирилген графиктердин ичинен Б жана Г варианттары ушул сыпаттамага туура келет. Эгерде жегичтин же шакардын тамчысын андан ары улантып тамчылата берсек, анда чөкмө төмөндөгү схема боюнча эрий тургандыгын байкоого болот. Бул учурда мындай жыйынтыкка келебиз. Эритмедеги бош иондордун санынын өсүшүнө алып келет дагы. Демек, лампочканын күйүү жарыктыгы чөкмө эрген сайын күчөй берет. Анда Б жана Г вариантына көңүл бурсак, Г вариантында келтирилген график бул сыпаттамага толугу менен жооп берет. Туура жооп Г. Кийинки суроого көңүл буралы. Эгерде атом реакциянын башталышында 3 электронду кабыл алып, андан кийин 1 электронду берсе, андан пайда болгон иондун заряды эмнеге барабар болот? Кайра окуйын. Эгерде атом реакциянын башталышында 3 электронду кабыл алып, андан кийин 1 электронду берсе, андан пайда болгон иондун заряды эмнеге барабар болот? Варианттарга көңүл бурсаңар. А варианты -1, Б варианты -2, Г варианты +2, Г варианты +3. Бул суроо атомдордон оң жана терс иондордун пайда болуу процессин түшүнүүнү текшерет. Бул суроо атомдордун оң жана терс иондорунун пайда болуу процессин түшүнүүнү текшерет. Атом бул оң ядронун заряды электрондук кабыктын терс заряды менен компенсацияланган электрон нейтралдуу бөлүкчө. Башкача айтканда, атомдун заряды 0-гө барабар. Мисалы, ядродун заряды +3-гө барабар десек, электрондун заряды алда 3-гө барабар десек, анда бул электрон нейтралдуу бөлүкчө. Эгерде атомдун кабыгына 3 электрон кошулса, силер анда электрон деп -1 зарядына ээ болгон бөлүкчө аталат. Эгерде атомдун электрондук кабыгына
3 электрон келип кошулса, анда атом -3 заряддуу ионго айланат. А заряды -3 болгон ион 1 электронду берип салып, -2 заряддуу ион болуп өзгөрөт. Тагыраак айтканда, -3төн -1ди алсак, -2 болот. Анда жооптордун варианттарына көңүл буралы. Туура жооп Б. Экинчиси. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, силерге дагы бир айта кетүүчү нерсе, химия боюнча тестти ийгиликтүү тапшыруу үчүн төмөндөгү кеңештерди сунуштагым келет. Биринчиден, берилген суроолордун мазмунун кунт коюп, аягына чейин толук окуп чыккыла. Андагы графиктерди, таблицаларды, сүрөттөрдү, диаграммалардын мазмунун түшүнгөнгө аракет кылгыла. Биринчиден, суроолордун жоопторун карабай туруп, өз алдыңарча жооп бергенге аракет кылсаңар да болот. Андан кийин берилген варианттардын ичинен туура жоопту тандаганга аракет кылгыла. Эгерде суроолордун бардыгына жооп бере албай кыйналсаңар, анда тескерисинче туура эмес жоопторду биринчи белгилөө жүргүзүп отурсаңар болот. Аягында кайсыл суроо туура жоопко жакындашканда гана өз алдыңарча жыйынтык чыгарып, ал жоопту туура жооп катарында кабыл алсаңар болот. Силерге дагы бир айта кетүүчү нерсе, бардыгы 40 суроого 70 мүнөт гана убакыт берилген. Убакытты туура пайдаланышыңар зарыл. Эгерде силер үчүн кыйынчылыкты жараткан, көп убакытты талап кыла турган суроолор пайда болсо, бул суроолорду аягына калтыра турсаңар болот. Бардык суроолорду белгилөө жүргүзүп, анализдеп бүткөндөн кийин акыркы калган суроолорго убактыңарды бөлүштүрүп аласыңар. Анда эмесе жалпы республикалык тестке даярданууга карата берилген убакыт аягына келип жетти. Жалпы республикалык тестти ийгиликтүү тапшырып алууңарга ак жол каалайм. Саламатта болгула.